Ассаламу алейкум достор, сиздер бүгүн АМ Кыргыз каналындасыздар. Бүгүнкү видеодо сиздер менен тема кылчубуз темабыз бул ChatGPT 3.5 болот. Бекер версиясы. Бул ChatGPT'нин жардамы менен биз бүгүн какой-то контент план жасап, ошол контент план менен YouTube'га нишет эзлейбиз. Бүгүнкү биздин нишабыз бул эме болот. YouTube'да англисче болот. Цитаталар, мындайча айтканда, жакшы сөздөр, улуу инсандардын акылдуу сөздөрү ошол менен болот. Буну көрсөңүз болот. Бул эме менин промптум. Бул промпттун жардамы менен сиздер өзүңүздөргө керектүү болгон промпт жазсаңыздар болот. Түшүнүктүү болуп. Бул жерде мен уже жазгам. Мы создаем YouTube канал по теме мотивация и цитат. Андан кийин бул ChatGPT мага монтип өзгөртүп берди. Создайте промпт для видео по теме мотивации, сожалению, информации великих людей и по 5 цитат или умных слов от каждого. Каждая цитата должна быть структурирована в две части, чтобы вызвать интерес зрителей. Это мондай. Меглос, копировать это все. Ctrl-S, бул жака кирип туруп, Ctrl-V. Ой, сафырла. Ctrl-V. Муну жазгандан кийин Enter'ды басабыз. Тема вдохновляющий статы от 5 великих личностей. Мондай кетти. Так, Майя Анджели, Альберт Эйнштейн. Жизнь — это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Екинчиси бул фантазия важнее знания, потому что знание ограничено. Так, уже 5 адамды жазды. Бул жерде түшүнсөңүз көрсөңүз, мен мондай кылып жазгам. Бул ошону жазбады. Так, создатель значит, что быть точковым во второй части. Он жазбады, да? Каждая цитата должна быть структурирована в две части, deyildi. Ал жерде бир эле алып туруп, бешөөнү жазып алды, андай болчу. Биз муну өзгөртсөк болот, достор. Сделай так, чтобы каждая цитата была по части. Чтобы читающие люди ждали, что будет второй части. Сделай. Да, сделай. Первая часть. Даты. Вторая часть. Дейстан басабыз. Сиздер ойлонбосоңуздар болот. Мондай ичине түшүнбөстүктөр болуп кеткен болсо, сиздер ушинтип суроо бере берсеңиздер, бул ChatGPT канчалык көп общение кылсаңыздар бир тема жөнүндө, ошончолук көп сизде түшүнө баштайт. Так. Макул эч нерсе эмес. В табличном виде есть там. В табличном виде личность это кет. Да? Вождение такая, как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Көрдүңүзбү? Бул жерде азыр биринчи жазганымда түшүнбөй калды. Мен экинчи жолу жазганымда табличном виде деп жаздым. Монтип жазып койду.
личность стата. Фантазия важнее знания. Көрдіңіздер достар ма? Ар бир адамдан мысалы Альберт Эйнштейннен 5 цитата. Анан кийин Майя Анджело дегенден 5 цитата, Стив Джобстон 5 цитата, Нелсон Мандела дегенден 5. Ну бардык эмеден 5 цитатага чейин цитата второй кетип атат. Андан кийин бизде мондай уже 4-3 цитата кетип атат. Мына Альберт Эйнштейн дейт, логика может привести вас от пункта до пункта дейт. Дегенден кийин мен сиздерге жазган бир нерсени көрсөтөм. Кийинки частында эгерде интересно болсо, кийинки видеодо мен кантип видео жасашты көрсөтөп кетем. Монту аласыңар. Альберт Эйнштейнди аласыңар. Мындай алып келип туруп. Стив Джобс. Мындай алдыңар, муну аласыңар. Ctrl+S болбосо копировать. Андан кийин немеге киресиңер? Таблицага. Таблицага кирип туруп, таблицага Ctrl+V болду все. Монтип аласыңар. Ар бирин ушинтип мындай кылып сохранить этип чыгасыңар. Ctrl+S киресиңер. Ctrl+V. Ушинтип сохранить эте бересиңер. Ушинтип көп кылып сохранить этип алгандан кийин, андан кийин Canva'га киресиңер. Анан могу таблицанын бул кийинки видеодо болот достор. Мына бүгүнкү видео ушундай. Көрдүңөр? Эми эгерде силер орус тилинде кеттиңер болсо, орус тилинде кыласың. Мен бирок американцын айтам. Переведи всех на английский язык. Так. Бейс. Кетти уже. Могул орусчаларды баарын эми англисча окуйт. Сиздерге мен кичине жалганчы болуп калбаш үчүн көрсөтүп кетейин. Өзүм эмне жасаганымды. Массовое создание. Так. Короче, вот. Мен шорс катары жасагам. Шорс катары 98 видео бар могул жерде. Ачып көрөбүз. Мондай. Көрдүңөр? Бул 7 секундка чейин кетет. Кичине компьютер катып атат, андан кийин могул экинчи часть. Бул уже экинчи часть болуп калат. Буларды мен монтаж менен бириктирип, бул 3 секунд болот. 3 секунд же 2 секунд ушундай. Могул экөө бир видео болот, могул экөө бир видео болот. Көрдүңөрбү? 1, 4 деп 2. 1 менен 2 экөө 1. 3 менен 4 экөө 1. 5 менен 6 экөө 1. 7 менен 8 экөө 1. Ушинтип 98 видео болсо 49 видео чыгарсам болот шорт. Ушундай. Анын дагы мен моундайынан жасагам. Бул жерде 10 секундтук видео бар дагы. 10 секунд 6 секунд бир эмесин көрсөтүп, биринчи частына 6 секундтан кийин 7 секунд, 3 секундтун аягында, 3 секунд калганда экинчи частын көрсөтөт. Силерге могу жерден бир көрсөтөйүн. Кичине интереснейраак болуш үчүн. Бул жерде дагы звук жок мына. Life is like raging, vacillation to keep деп туруп эле кетканда 3 секунд калганда уже мондай кетет. Көрдүңөр, Ушундай видео жасаса болот. Көрдүңөр? Ушундай стата менен, промпт менен. Кааласаңар ушул эле промптту мен силерге описанияга да жаза кетем. Ушул промптты жазып туруп, мага окшоп монтип кичине суроолорду берип, өзгөртүп, өзүңөргө монтип жүгүрүп алсаңар болот. Көрдүңөр, мейкиде мен айткандай кылып жасап бердим уже чына. Альберт Эйнштейн, могу биринчи, могу экинчи часть.
Биринчи ар биринен 5тен, көрдүңөрбү? Ар биринен 5тен. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, лайк басабыз, комментарий жазабыз. Достор, комментарий жаза кеткиле. Көбүрөөк комментарийсиз бул эми жакшы болбойт. Анан дагы достор, сиздерге эмне дегенди атам, мен каналдын атын өзгөртөйүн деп жатам, мондай кылып. Нейроман дегенге, чтобы мен өзүмдүн эмем менен бул дагы экөө бирдей болуш үчүн. Мен уже мындай шапка жасап койдум, аны уже өзүмдүн азыркы цитата жасай турган видеомда. Эгерде силер дагы ушул нишага киргиңер келсе, киргиле достор. Комплект болобуз, кызыктуу болот. Бул менин дагы бир каналдарымдын бири. Ошол видео жаккан болсо лайк басабыз, комментарий жазабыз.